Бул балдын сасагында бир сахар жок да. Сайфулла Назаров 10 жылдан бери бал чарбачылыгы менен алектенет. Ал бүгүн Баткенде өтүп жаткан Агрофорум 2022 иш-чарасына катышуу үчүн Кокташ айылынан келген. Бул иш-чарадан ал ишкерлигин өнүктүрүү максатында тажрыйба алмашууну каалайт. Биринчи баштаганда 4 бал челек менен баштадым. Жылыга 5-6 балда челек кошуп, 10дон кошуп отуруп, азыр 60тан ашырып калдым. Кымбатыраак болсо да келип заказ берип, буйртма менен келип, Бишкектен, Оштон, Лейлек райондорунан көп келет. Лейлекте өздөрүдө да балдары көп, бирок жеп көргөндөн кийин алар дарылык касиетиге неме кылып, таза экен деп заказ берип алышат. Сайфулла Назаров сыяктуу ишкерлердин башын бириктирген бул форумдун максаты Баткен облусунда өндүрүлгөн продукциялардын бааларын жогорулатуу жана айыл чарбасындагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо дейт уюштуруучулар. Баткен облусунда эле болуп атат. Бул биздин филиал Баткен Жиянын филиалы. Бул жакта ошол демилгелеп, өнөктөштөр менен биргеликте атайын уюштуруп атабыз. Бул буюрса башталышы выставка чыккандар арасында Америкага чейин экспорт кылгандар бар. Жакынкы кошуна өлкөлөргө Казакстан, Орусияга чейин ошол биздин өзүбүздүн ишкерлерибиз өндүрүлгөн продукцияларын экспорттоп келатат. Ушундагы да экспорттун көлөмүн көбөйтүү максатында ушундай да бир иш-чараларга муктаж бар деп уюштуруп атабыз. Керектүү нерсеге жумшасак дагы жакшыраак болот. Иш-чаранын алкагында Баткен облусунун айыл чарбасын өнүктүрүүнүн келечеги, бул тармактагы акыркы жаңылыктар, тенденциялар, технологиялары менен алмашуу боюнча талкуу болуп, багбанчылык, балык чарбасы жана өзгөчө мал чарбасындагы спикерлер тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Дарылаш, өстүрүш, буташ, ошолор. Үчөөнү тең мыкты алып келип чыксак, ошондо бизде Форумдун жүрүшүндө аймактагы ишкерлер өндүргөн продукцияларын айыл чарба жарманкесине коюшту. Негизинен дүйнөлүк рынок талап кылган жогорку сапаттагы айыл чарба азыктары жана заманбап технологиянын жардамы менен кайра иштетилген экологиялык таза азыктар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.